Азирети Мухсин радиаллаху анху. Азирети Мухассин радиаллаху анху Азирети Фатиманын радиаллаху анха эң кичүү оол эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайткандан кийин хиджри 11-жылы 632-жылы төрөлдү. Бирок наристе кезинде чарчап калды. Азирети Мухсин пайгамбарыбыздын көзү тирүү кезинде төрөлгөндүгү жана бөбөк кезинде чарчап калгандыгы да айтылат. Төрөлгөндөн кийин же 8 айлыгында каза болгондугу да риваят кылынган. Азирети Али радиаллаху анху ага Харп деп ат койгусу келгендиги, бирок пайгамбарыбыз ага Мухсин деген ысым ыйгаргандыгы да риваят кылынат. Азирети Усама бин Зайд радиаллаху анху айтат: пайгамбарыбыздын небереси Мухсиндин оорусу күчөгөндө Фатима Алланын элчисине кабар жөнөтүп, үйүнө чакыртты. Пайгамбарыбыз Муаз бин Жабал, Убай бин Кааб, Убада бин Самит жана Саад бин Убаада менен биргеликте Фатиманын үйүнө барышты. Пайгамбарыбыз кызын мынтип соорутту: Алла Таала берген жана алган бардык нерсе өзүнө тиешелүү. Ар бир жандуунун бир өмүрү бар. Сабыр кыл, кызым, жана да натыйжасын Алла Тааладан күт. Андан кийин небересин кучагына алып бооруна кысты. Мухсиндин жүрөгү бат-баттан согуп жатканын сезип турдум. Анын бул абалына кайгырган Алланын элчиси көз жашын жашыра албады. Саад бин Убада сурады: Сен дагы ыйлап атасыңбы, о Алланын элчиси? Алла Таала бир гана мээримдүү пенделерин аяйт. Азирети Зейнеп аль-Кубра радиаллаху анха. Азирети Зейнеп аль-Кубра радиаллаху анха хиджридин 8-жылы 630-жылы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көзү тирүүсүндө төрөлгөн. Атын апасы Азирети Фатима радиаллаху анха койду. Ал Азирети Алинин радиаллаху анху биринчи кызы эле. Кербала окуясына катышты. Азирети Зайналабидин Алинин радиаллаху анху боштондугуна себеп болгон. Каргашалуу кыргын болгондо төмөнкү сөздөрүн айткан: О, Мухаммад, көктөгү периштелер сага салам айтып жатышат. Мына сенин Хусайының чөлдө жатат. Канга боелгон абалда. Кабарың барбы же жокпу? Абалымды сага арызданып атам. О, Мустафа! Кылайы Бани Хашим. Бани Хашимдин эң аалым, эң акылдуу кызы деп билинчү, өтө ыйбалуу, адептүү аял болчу. Ал парасаты, чечендиги менен белгилүү эле. Азирети Абдулла бин Жафары таярга турмушка чыкты. Андан Али, Аун, Аль-Акбар, Аббас, Мухаммад, Жафар аттуу балдары, Умму Гүлсүм жана Рукая аттуу кыздары дүйнөгө келди. Уулу Алинин урпактары Зайнабилер деп аталды. Анын Езидке каршы айткан сөздөрү өтө белгилүү. Азирети Зейнеп өмүрүнүн акыркы күндөрү Мысырда жашап өткөрдү. Хиджридин 62-жылы 683-жылы Ражап айында 53 жашында Мысырда дүйнөдөн кайтты. Кабыры Каир шаарында. Азирети Умму Гүлсүм радиаллаху анха. Азирети Умму Гүлсүм радиаллаху анха хиджридин 6-жылы 629-жылы Мадинада төрөлдү. Азирети Фатиманын радиаллаху анха 4-перзенти. Ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам экинчи кыз небереси. Атын апасы Азирети Фатиманын каалоосу менен пайгамбарыбыз көз жумган кызы Азирети Умму Гүлсүмдүн радиаллаху анха атынан койду. Бул киши Курайш уруусунан чыккан эң чечен аялдардын бири эле. Хадис риваят кылган эмес. Азирети Умар радиаллаху анху Азирети Умму Гүлсүмгө үйлөнгүсү келет. Бирок Азирети Умардын мүнөзүнөн тартынып, анын сунушун кабыл алган эмес. Азирети Али кызы Умму Гүлсүмдү Азирети Жафардын уулу Аунга турмушка берүүнү ойлоп, Азирети Умар үчүн өтө жаш болгонун айтты. Ошондо Азирети Умар: О, Абул Хасан, аны мага бер. Анткени мен андан эч ким күтпөгөн кереметти жана баалуулукту көрүп турам. Аллага касам ичип айтам. Менде аял затына карата кыпындай да ашча кызыгуу жок. Бирок мен Алла элчисинин кыямат күнү менин урук-тукумумдан башка бардык урук-тукум үзүлөт деп айтканын уккам. Мен Алла элчиси
менен болгон туугандык байланышымды бекемделишин каалап жатам. Ал уулу пайгамбар менин кызым Хафсаны жубайлыкка алган болсо, мен дагы анын кызы, небереси менен турмуш курууну кааладым. Бул 40 000 дирхамдык чоң макырды болсо Алланын элчисине туугандык урматыма берип жатам, деди. Азирети Умардын Ахли бейтке жакын болуу ниетинен улам Азирети Али кызы Азирети Уму Гүлсүмдү Азирети Айшанын радиаллаху анха ортомчулугу менен Умарга турмушка берди. Ошентип Азирети Умар хижраттын 17-жылында 55 жашында Мадинада 40 000 дирхам махыр берип, Азирети Алинин кызы Умму Гүлсүм менен баш кошту. Азирети Умму Гүлсүмдүн Азирети Умардан Зайд аль-Акбар аттуу жана кызы Рукая дүйнөгө келди. Бирок бул эки перзенти тең көпкө жашабады. Уулу Зайд аль-Акбар бир урушта ортого түшө коюп, оор жаракат алып, бир канча күндөн кийин каза болду. Жаназа намазын Азирети Абдулла бин Умар окутту. Азирети Уму Гүлсүм Азирети Умар менен жашап турган убакта Византия императору Гераклиустун аялы жиберген баалуу кутучадагы белектерин, катарма-катар келген баалуу кийим-кечек, шору-мончокторду өзү албай, мамлекеттик казынага өткөрүп берген. Азирети Уму Гүлсүм Азирети Умардын акыркы жубайы болчу. Азирети Умар дүйнөдөн кайткандан кийин Азирети Жафардын уулу Аунга турмушка чыкты. Бирок андан балалуу болбоду. Андан кийин анын бир тууганы Мухаммед бин Жафар менен турмуш куруп, кыздуу болду. Бирок бул кызы кичинекей кезинде чарчап калды. Мухаммед бин Жафар дагы каза болгондон кийин дагы бир кайниси Абдулла бин Жафарга баш кошту. Абдулладан да балалуу болбой жүрүп, дүйнө салып кете берди. Сөөгү Баки мазарына коюлду. Азирети Рукая радиаллаху анха Азирети Рукая радиаллаху анха Азирети Фатиманын радиаллаху анха үчүнчү кызы. Балагатка жеткен кезинде дүйнөдөн кайтты. Сөөгү Мысырда Имам Шаафи мечитинин короосунда эжеси Азирети Зейнептин жанына коюлган. Ахлу байт. Ахлу байтты жакшы көрүү. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам неберелеринин Азирети Хасандын радиаллаху анху нарктуу тегинен тарагандарды, Шарих Азирети Хусайнын радиаллаху анху нарктуу тегинен тарагандарды болсо Саид деп атап келишкен. Алла Таала Курани Каримде Ахлу байттын кандай сыйлуу болгонун төмөнкү аятта билдирген. Мен силерден пайгамбарлык милдетим үчүн кандайдыр бир сыйлык үмүт кылбаймын. Мен каалаган нерсе туугандык сүйүү. Ким жакшы иш кылса, биз анын бул жагдайдагы сообун эселеп арттырабыз. Акыйкатта Алла кечирүүчү, каниеттүү. Азирети Айша радиаллаху анха айтат: Алланын элчиси бир шашке маалда үйдөн сыртка чыкты. Үстүндө кара, жээктелген бир чапаны бар эле. Хасан жанына чуркап келди эле, аны дароо чапанына ороп алды. Андан кийин Хусайн келди, аны да чапанына ороп алды. Андан кийин Фатима келди, аны да чапанына ороп алды. Андан кийин Али келди, аны да чапанына ороп алды. Эй пайгамбардын үй бүлөсү, чындыгында Алла силерден арамдыкты оолак кылып, силерди күнөөдөн тазалоону каалайт деген аятты окуду. Аятты толук караганыбызда Алла Тааланын бул буйругу пайгамбарыбыздын жубайларына карата айтылган. Себеби аятта ошолор тууралуу айтылып башталган жана алар жөнүндө сөз менен бүткөн. Алла Таала мынтип буйруган: Эй пайгамбар, жубайларыңа дүйнө тиричилигин жана анын кооздугун кааласаңар дароо келгиле, силерге пайда келтирип, жакшылык менен ажырашайын деп айткын. Эгер Алланын анын элчисин жана акырет журтун кааласаңар, анда Алла силердин араңардан жакшылык жасагандарга зор сыйлык даярдап койгон дегин. Эй пайгамбардын аялдары, силердин араңардан бирөө ачык уятсыз иш кыла турган болсо, анын азабы эки эсе көбөйтүлөт. Бул Аллага оңой. Силердин араңардан ким Аллага, анын пайгамбарына баш ийип, жакшылыктарды жасаса, ага да эки эсе сыйлык беребиз. Ошентип ага мол ырыскы даярдадык. Эй пайгамбардын аялдары, силер катардагылардан эмессиңер. Эгер такыбалык кылсаңар, өтө назик сүйлөшпөгүлө. Анда жүрөгүндө дарты барлар силерге кызыгып калуусу мүмкүн. Ошондуктан кадалуу сүйлөшкүлө. Үйлөрүңөрдө отургула. Наадандык доорундагыдай ачык жүрбөгүлө. Намазды аткарып, зекет берип,
Аллага анын элчисине баш ийгиле. Чындыгында Алла силердин арамдыкты оолак кылып, силерди тазалоону каалайт. Окулган Алланын аяттары менен даанышмандыгын үйлөрүңөрдө да эстегиле. Чындыгында Алла жумшак, билүүчү. Ахлу байт Азирети Али, Азирети Фатима, Азирети Хасан, Азирети Хусайн жана башкаларды радиаллаху анхум өз ичине камтыйт. Азирети Зайд бин Аркамдан радиаллаху анха сурашат. Анын жубайлары Ахлу байтка кошулабы? Ооба, алар дагы Ахлу байттан. Бирок зекет алууларына тыюу салынгандар булар. Алинин балдары, Жафардын балдары, Акеилдин балдары жана Аббастын балдары. Буга ылайык Ахлу байттын чеги дагы да кеңейген болот. Ал мындай: Асхаб сүрөсүнүн 33 аятында баяндалгандай, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жубайы Азирети Айша радиаллаху анха менен Азирети Зайд бин Аркам риваят кылган хадистерден да көрүнүп тургандай, Азирети Али, Азирети Фатима, Азирети Хасан менен Азирети Хусайн, Азирети Зайд бин Аркамдын билдирген маалыматына ылайык Аббастын балдары, Акеилдин балдары, Жафардын балдары жана Хариз бин Абдул Муталиптин балдары да кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип буйруган: Нематтары менен силерди азыктандырган Алла Тааланы жакшы көргүлө. Мени болсо Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакшы көргүлө. Ахлу байтымды менин сүйүүм үчүн жакшы көргүлө. О Алла Таалам, мен аларды жакшы көрөм, сен дагы аларды жакшы көр. Аларды жакшы көргөндөрдү дагы жакшы көр. Ахлу байтым жөнүндө силерге Алла Тааланы эскертмекчимин. Ахлу байтым жөнүндө силерге Алла Тааланы эскертмекчимин. Ахлу байтым жөнүндө силерге Алла Тааланы эскертмекчимин. Азирети Умму Салама радиаллаху анха айтат: Бир күнү Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен бирге отурсам бирөөнү мындай деди: Фатимага барып айт, күйөөсүн, балдарын алып мага келсин. Жөнөткөн кишиси кеткенден кийин бир канча убакыттан кийин эшик тыкылдады. Пайгамбарыбыздын кызматчысы сүйүнүчтүү кабар айтты. Али менен Фатима балдары менен келишти. Алардын келгенине аябай кубанган Алланын элчиси мындай деди: Тиги жакка өтүп, бизге бир азга мүмкүнчүлүк берчи, үй бүлө менен бир азга бирге болоюн. Мен ордумдан туруп, бир аз ары жакка жылып отурдум. Фатима менен Али балдары менен чогуу үйгө киришти. Ал кезде балдары кичинекей болчу. Алланын элчиси аларды кучагына алып, жакшы көрүп жыттап, сүйүп, маңдайынан сылай баштады. Андан кийин бир колу менен Алинин ийинен, бир колу менен Фатиманын ийинине кармап туруп, оболу кызын, андан кийин күйөө баласын сүйүп өөп койду. Андан кийин аларга мынтип дуба кылды: О Алла Таалам, булар менин үй бүлөм, Алху байтым. Буларды дайым колдоп, мол береке бере көр. Акыйкатта сен Хамид жана Мажидсиң. О Кудайым, мен жана үй бүлөм отко эмес, сага, сенин бейишиңе келгибиз келет. Мен дагы силер менен чогуу баргым келет. О Алланын элчиси дедим. Сен дагы, деп дубасына мени да кошту. Ахлу байтка кызмат. Ахлу байт илимдин жашоосу жана тирилиши, сабатсыздыктын, караңгылыктын өлүмү. Алардын жумшактыгы, жөнөкөйлүгү, сылыктыгы алардын илимин билдирет. Унчукпай сүкүт тартуулары, айткан сөздөрүндөгү даанышмандыкты билдирет. Алар акыйкаттан адашпайт, акыйкатка каршы чыкпайт. Алар ислам дининин тиреги, элдин камкорчулары болушат. Акыйкат ошолор аркылуу өз ордун табат. Акыйкатсыздык ошолор аркылуу ачык айкын билинет да тамыры менен жок болот. Алар диндин өкүмдөрүнө кулак салып, риваят кылуу менен эмес, түшүнүп туруп андан соң аткарышат. Накибу Ашраф. Осман мамлекетинде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам урпактарына абдан жакшы сый урмат көрсөтүлчү. Ошону менен бирге аларга тиешелүү иштерди аткаруу үчүн атайын кызматкерлер дайындалган. Накибуль Ашраф деп аталган атайын мекеме негизделип, Накибуль Ашраф дептери ачылган. Стамбул шаарынын казыятынын архивинде ошол дептерлер учурунда да сакталып турат. Атайын изилдөө жүргүзүлгөндө электрондук варианттары да даярдалган. Нажрандыктар менен түзүлгөн келишим.
Хижраттын 10-жылында пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ислам динине үндөп жазган каттарын алгандар топ-топ болуп Мадинага келе башташкан. Нажрандык христиандардын эл башында турган адамдарынан 14 киши Алланын элчиси менен жолугуп сүйлөшүү үчүн келишкен. Алардын моюнга ороп алган жибек жоолуктары, үстүндө жээк, тери жибек менен саймаланган кийимдери бар эле. Мечитке кирип, чыгышты көздөй жүздөнүп ибадат кылышат. Пайгамбарыбыз аларды өз жайына койгула, тийбегиле деп буйрат. Аларга эч ким эч нерсе дебейт. Алар Алланын элчиси менен сүйлөшкөлөрү келип турган. Бирок пайгамбарыбыз аларды жүз буруп сүйлөшпөйт. Азирети Осмон радиаллаху анху бул силердин ушул кийим кечеңерден улам болду деп аларга эскертет. Эртеси күнү кийимдерин алмаштырышып, кечилдердин кийимин кийип келишет. Пайгамбарыбыздын алдына келип салам беришет. Пайгамбарыбыз алик алат. Алланын элчиси аларга Курани Каримден окуп берет да ислам динин кабыл алууга үндөйт. Бирок алар пайгамбарыбыздын чакырыгын олуттуу маани беришпейт. Алар дагы өздөрүнүн далилдерин келтирип, пайгамбарыбызды өздөрүнүн чындык деп билген нерселерин кабыл алууга мажбурлай башташат. Эң эле акылга сыйгыс сөздөрүнүн бири Азирети Исанын алейхиссалам Алла Тааланын уулу болгондугуна ишенишкенин айтышканы эле жана бул ойлорун ар кандай сындырык далилдер менен кабыл алдырууга аракет кылышат. Бул талаш-тартыш бир канча күнгө созулат. Акырында Алланын элчиси мындай дейт: Эгер мен силерге айтып жаткан нерселерге ишенбесеңер, анда келгиле мындай каргыш дуа кылууга киришели. Ошол кезде Азирети Жабирейил алейхиссалам төмөнкү кабарды алып келет. Ачык белги келгенден кийин Иса тууралуу сени менен талашкандарга: келгиле балдарыбызды, балдарыңарды, аялдарыңарды, өзүбүздү жана өзүңөрдү чакыралы. Жалбарып Алланын каргыштарын жалганчыларга тилейли деп айт. Ошондо тигилер эмне дешти билбей селдейип туруп калышат. Эртең жолугалы, кандай чечимге келгенибизди эртең айталы дешет. Эртеси күнү Алланын элчиси кучагына бейиштин жаш төрөсү Азирети Хусайнды радиаллаху анху алып мечитке келет. Жанында Азирети Хасан радиаллаху анху да турган. Күйөө баласы Азирети Али радиаллаху анху менен берметкүл бейиштин жана бүткүл аялзаттын улуусу Азирети Фатима радиаллаху анху болсо пайгамбарыбыздын арт жагына турган. Алланын элчиси дуа кылып: О Кудайым, булар менин ахлу байтым деп жатты. Экинчи тараптан жанында турган төртөөнү тең: мен дуба кылганда силер оомин деп тургула дейт. Нажрандык христиандар болсо өз араларында бул маселени талашып тартышып, акырында кечилдер мындай дешет: эртең Мухаммедке карап көргүлө. Эгер бала чакасы, үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу келишкен болсо, аны менен каргыш дуа кылышуудан сактангыла. Сахабалары менен келген болсо, анда аны менен каргыш дуа кылышсаңар болот. Христиандар каргыш дуа кылышуу үчүн келишкенде пайгамбарыбызды жана жанындагы ахлу байтын көрүп эмне кылаарын билбей калышат. Коркушат, калтырап титирей башташат. Каргыш дуа кылышуудан баш тартышканын төмөнкү сөздөрү менен билдиришет. Аллага ант болсун, ушул биз көрүп турган жүздөрдүн урматына. Эгер тоолор ордунан козголуп кулай тургандыгын айтсаң, жалган айткан болбойсуң. О Мухаммад, каргыш дуа кылышууну кабыл албайбыз. Сага жизая төлөп туралы. Ошондо Алланын элчиси жизая төлөп туруу шарты менен алар менен тынчтык келишимине келет. Буга ылайык алар жизая катары ар бири 40 дирхамдын аркында турган ар кандай 2000 кийим кечени бере турган болушат. Кийим кечелердин хараж салыгына салыштырмалуу бул ашыкча болгондугу же баалуулугунун төмөндүгү менен эсептелет болчу. Алар кайсыл мезгилде талап кылынса, аманат катары 30 даана соот, 30 даана найза, 30 даана ат жана 30 даана төө берүүгө милдеттүү болушат. Бул аманаттар кайсы тапшырылганга чейин жок болуп кеткендерин Алланын элчиси төлөп бере турган болот. Жүрөгү назик. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кайсыл бир сапарга аттанаарда жакындарынын ичинен Азирети Фатима радиаллаху анха менен коштошту. Сапардан кайтып келгенден кийин биринчи кезекте кызына кайрылып келчү. Азирети Айша радиаллаху анха айтат: Алланын элчиси сапардан кайтып келгенде дайыма оболу мечитке кирип намаз окуп, намаздан кийин кызы Фатиманын жанына барчу. Кызынын абалын сурап, андан соң жубайларынан бир-бирден кабар алып чыкчу. Бир күнү сапардан кайтып келген эле, мечитке кирди, 2 рекет намаз окуду. Намаздан кийин Фатиманын жанына барды. Фатима атасын эшиктин босогосунан тосуп алды. Алланын элчиси кызына жакындап келгенде кызы атасын кучактап, үстү башын аарчып, жүзүнөн сүйүп жашып да кетти. Алланын элчиси андан сурады:
Эмнеге ыйлап атасың, кызым? О, Алланын элчиси. Өңүңүз куп-куу болуп, аябай чарчап, чаалыккан абалдасыз. Абдан кыйналган окшойсуз. Кийим-кечеңиз да бозоруп, чаң топурак басыптыр. Ыйлаба, кызым, ыйлаба. Алла Таала сенин атаңа өтө улуу милдетти берген. Адамдар кааласа да, каалабаса да, ислам дини бүткүл жер бетине тарайт. Менин милдетим бул үчүн талыкпай иштөө. Азирети Абуль Салаба Журсум аль-Хушани радиаллаху анху дагы жогорудагыдай маалыматты айткан. Азирети Амр бин Ас радиаллаху анху айтат: Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте бир жаназа намазга катыштык. Жаназа намазы окулгандан кийин маркумду Баки көрүстөнүнө алып барып жерге бердик. Жерге берүү иштери бүткөндөн кийин кайра маркумдун үйүнө келдик. Үйдүн алдына барганыбызда пайгамбарыбызды бир аял тосуп чыкты. Аны тааныгандай болдум. Жакын барганымда Фатима экен. Алланын элчиси кызынан сурады: Бул жерге неге келдиң, кызым? Маркумдун жакындарына каралашып, көңүл айтуу үчүн келдим, ата. Бир түш. Бир аалым киши түшүндө пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көрөт. Алланын элчиси ага мындай дейт: Акыйкатта Айша бай кишилерден 500 жыл мурун бейишке кирет. Кызым Фатима болсо Айшадан 40 жыл мурун бейишке кирет. Анткени Фатима дүйнөдө Айша жеткен дүйнөдөн азыраак нерсеге жеткен. Сый. Азирети Джафар бин Мухаммад радиаллаху анху айтат: Бир күнү Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Фатиманын радиаллаху анха үйүнө барып, тамагың болсо берчи, кызым, деди. Бирок Фатиманын үйүндө өзөк жалгаганга эч нерсе жок болчу. Пайгамбарыбыз Фатимага мындай деди: Балким жегенге бир нерсе бардыр. Алланын элчиси биздин үйдө болгон нерсени бизге караганда жакшы билет болуш керек. Ошол кезде Хасан менен Хусайн үйгө кирип келишип, апасынын жегенге бир нерсе сурап калышты. Алланын элчиси ордунан туруп 2 рекет намаз окуду. Андан кийин ички бөлмөгө кирип 2 рекет дагы намаз окуду. Ошол кезде асмандан Хижаз курмасы, Таиф жүзүмү, Шам каттамасы салынган табак түштү. Алланын элчиси табактагы тамак ашты үйдөгүлөрдүн алдына койду. Үйдөгүлөр тамак ашты жеген сайын ордуна жаңысы пайда болуп жатты. Ошентип алар тамак жеп жатышканда эшиктин босогосуна бир тилемчи келди. Алланын элчиси аны артка кайтарып кууп жиберди. Фатима атасынан сурады: О, Алланын элчиси, сиз тилемчини артка кайтарчу эмес элеңиз го? Пайгамбарыбыз жооп бербеди. Бир аздан кийин баягы тилемчи дагы келди. Тилемчини кайрадан артка кайтарып жиберди. Фатима мунун себебин дагы сурады эле, мынтип жооп берди: Ал шайтан эле. Өзүнүн ким экенин жашырып ушундай кейипте келди. Максаты Алла Таала жедирген бейиштик мөмө жемиштерден жеш болчу. Биз жеген бул тамак ашты Жабирейил бейиштен биз үчүн алып келди. Үйдөгүлөр жеп тоюнушкандан кийин табак кайрадан асманга көтөрүлүп кетти. Хасан менен Хусейн. Рашид халифалардын алгачкысы Азирети Абу Бакир радиаллаху анху, Азирети Хасан менен Азирети Хусейн радиаллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөндү жакшы көрүп, аларга өзгөчө көңүл бурчу. Кучагына алып чын дилден жакшы көргөнүн билдирчү. Пайгамбарыбыздын көзү өтүп, өзү халифа болуп турган жылдары аларды жакшы көрөрүн билдирчү. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин бир жолу асыр намазынын убагында Азирети Абу Бакир менен Азирети Али радиаллаху анхума чогуу баратып, Азирети Хасанга жолугуп калат. Азирети Хасан 2 бала менен жол боюнда ойноп олтурган. Азирети Абу Бакир аны оолу мойнуна мингизип, анан кучагына кысып эркелетип туруп: Атасына эмес, тай атасына окшош бул бала, деп жакшы көрөт. Азирети Али радиаллаху анху аларды карап күлүмсүрөйт. Алар кандай сүйкүмдүү. Азирети Абу Бакир радиаллаху анху халифа болуп турганда элден пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жакындарын сыйлап, урматтоону талап кылчу. Жада калса Ахлу Байтты өзүнүн туугандарына да жогору коюп, пайгамбарыбыздын туугандарына кызмат кылууну өзүнүн туугандарына жардам берүүдөн да жакшы көрчү. Азирети Абу Бакир Ахлу Байтка сый урмат көрсөтүүнү, кызмат кылууну пайгамбарыбызга болгон урмат сыйдын талабы катары көрчү. Бул тууралуу ал: О инсандар,
Мухаммедке сый урматыңарды анын үй бүлөсүнө кызмат кылуу менен сактагыла. Пайгамбарыбыздын жакындарына жакшылык кылуу мен үчүн өзүмдүн туугандарыма жакшылык кылууга караганда сүйкүмдүүрөөк сезилет деген.